Фейсбукка кирсең бир гана талкуу, Инстаграмга кирсең баягы мен сонун жашоом деп күзгүдөй көрсөтүшөт, а бирок ТикТокто лайф. Инстаграмдагы, ТикТоктогу маалымат берүүнүн, маалымат таратуунун кылымдар бою калыптанып келген стандарттарын бир жылдын, жарым жылдын ичинде жокко чыгарды. Ошо колдон адамдардын өздөрүнүн кайсы бир көргөн нерселерине байланыштуу болот. Албетте. Ошол эгер ким кандай көрсө, Ооба, бир депутат айтпады беле, мен үйдө балдарым менен TikTok көрүп отурганда уялам депчи. Мен ошондо ойлоп койдум элем, бечара, демек сен көргөн алгоритмдериң уруштуп турбайбы депчи. Өзүң жаман нерселер көрүп атсаң, балдарың менен отурганда эле жаман нерселер чыга берет да. Ооба, ошондой. Эгер илим, билим, техника, маданият, тарых, географияны көрсөң, TikTok сага ошол теманы сунуштап бере берет.